Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз ашканага кам көрүү. Сабактын максаты ашкананы таза кармоону үйрөнүшөт. Өнүктүрүүчүлүк, логикалык ой жүгүртүүлөрүнө түрткү берүү, тарбиялоо, эмгек тартүүнү тарбиялоо. Келгиле достор, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы. Ашкана турак жайдагы негизги бөлмө болуп саналат. Анткени үй бүлө мүчөлөрү убакыттын көп бөлүгүн ошол жерде өткөрүшөт. Ашканада тамак даярдоо, аны сактоо, тазалап жууш үчүн жана башка көп сандаган жабдуулар орнотулган. Аларга электр плитасы, муздаткыч, газ плиталар, көп сандаган ашкана эмеректери, буюмдар, идиштери, ар түрдүү техникалык шаймандар жана электр приборлор болуп саналат. Ашканадагы тиричилик техникаларынын баардыгына этият мамиле кылууну, иштөө режимин так сактоону, таза кармоону талап кылат. Тамактануу, эртең мененки, түшкү, кечки үчүн ашканага стол отуруштар коюлат. Ашкананын ичинде тазалыкты жана гигиенаны сактоо үчүн ашкана жабдуулары, идиш аяктар, буюмдар баары таза болууга шарт. Тамак аштын гигиенанын талаптарына жооп бериш, камсыз кылуу маанилүү шарты жууп тазалаган идиш аяктар түзөт. Идиш аяктар тамак даярдалып бүтөөрү менен же тамак ичкенден кийин дароо жуулуусу маанилүү. Антпесе аларды жууш кыйын болуп калат. Азыркы учурда биздин идиш аяктарды жуучу каражаттар көп сатылат магазиндерде. Биз алган продуктуларыбызды өз ордуна коюп реттеп алышыбыз дагы шарт. Анткени ар бир сатып келген тамак аштын өзүнчө бир кутучаларына салып, иреттеп текчелерге коюу керек. Муздаткычка коюлуучу тамак аштарды муздаткычтын атайын салуучу идиштерине салып, анан муздаткычка коюу зарыл. Биз идиштерди жууп алгандан кийин аларды өз ордуна кургатуучу тетикке коюубуз зарыл. Аларды коюп, идиштин баары кургап бүткөндөн кийин ал идиштерди ордуна коюу зарыл. Мисалы, кашык, вилкаларды сурмаларга салуубуз керек. Анткени биздин ашканабыздын ичи ирээттүү көрүнүшү керек, таза болушу керек баардык нерселер. Көрдүңөрбү достор, биз экрандагы көрүнгөн ашкана буюмдары менен таанышып бүттүк. Биз китебибиздеги ашканага кам көрүү темасын окуп айтып беребиз.